Next TV каналынын директору камакта калтырылды. 1 апрелден тарта мугалимдердин айлыгы 80%га жогорулайт. Акылбек Жапаров Орус-Украин маселеси боюнча пикирин билдирди. Саламатсыздарбы, эфирде айтмакчы программасы. Бишкек шаардык сотунда Next TV телеканалынын директору Таалай Дүйшембиевдин бөгөт чарасы каралып, 1 май райондук сотунун чечими күчүндө калды. 1 инстанциядагы сот Дүйшембиевди 3 майга чейин камакка алуу чечимин чыгарган. Жараянда Таалай Дүйшембиев сот чечимин саясий буйрук деп атады. 3 мартта УКМК телеканалдын директорун улут аралык кастыкты козутуу деген айып менен козголгон иштин негизинде камакка алган. Тергөө телеканал Украинадагы кырдаалга байланыштуу Кыргызстан Орусияга жардам бере турган жөнүндө такталбаган маалыматты жарыялаган деп эсептейт. Как вам не стыдно? 1 апрелден тартып билим берүү тармагындагы мамлекеттик кызматкерлердин айлыгы 80%га жогорулатылат. Бул тууралуу каржы министри Алмаз Бакетаев 24 мартта басма сөз жыйынында билдирди. Жаңы модель менен эсептегенде жаңы иштеп баштаган мугалим 20 000 сомдун тегерегинде айлык алат. Азыр андай мугалимдер 7 000 сомго чейин эле алышат, деди министр. Сколько? Бакетаевдин айтымында келерки айдан тарта мугалимдердин, дарыгерлердин, маданий кызматкерлердин, илим жаатындагы адистердин жалпы 309 000 адамдын айлыгы көтөрүлөт. 1 апрелден тартып бюджеттен каржылануучу мекемелердин кызматкерлеринин айлыгы көбөйтүлөрүн президент Садыр Жапаров быйыл 8 февралда Бишкек шаарында электр тармагы боюнча түндүк ишканасын пайдаланууга берүү иш чарасында сүйлөп жатып айткан. Бүгүн 24 мартта министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кыргызстан, Украина, Орусия маселесинде бейтарап экенин антикризистик чаралар боюнча жыйында билдирди. Акылбек Жапаров Украинадагы окуяларды согуш деп атап, Кыргызстан аны токтотуу үчүн колунан келген аракеттерди көрөрүн айтты. Ооба, бул маселе боюнча биздин өлкө азыр 2 лагерге бөлүнүп турат. Жеке адамдар боюнча алып караганда мындай тандоону түшүнсө болот. Себеби ар ким өзүнүн жеке симпатиясына жана дүйнө таанымына жараша кабылдоодо. Бирок мамлекеттик деңгээлде мындай мамиле абайлабагандык, жада калса жоопкерчиликсиз болот деп эсептейм, деди Акылбек Жапаров. Орусия Украинага 24 февралда кол салган. Кремль муну согуш деп атабастан Украинаны демилитаризациялоо жана денацификациялоо боюнча атайын операция деп гана атоодо. Ой, какой кошмар. Украина бийлиги Орусиянын кол салуусун баскынчылык согуш деп атап келет. Ушул жана башка жаңылыктарды кененирээк биздин сайтыбыздан окуй аласыздар.